Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр, сиздер менен кайрадан эки дарыгер программасы. Алып баруучусу мен Бигимай Жетимишева. Бул кыш айларында бардык өнөкөт оорулардын баары күчөшү. Бүгүн дагы биз талкуулаган жүрөк оорулары боюнча талкуулайбыз. Бүгүнкү биздин коногубуз медицина илиминин кандидаты, доцент Гүлбарчын Жантөреевна Суранова. Саламатсызбы? Саламатчылык. Өзүңүз жөнүндө бир аз тереңирээк айтып берсеңиз. Мен өзү кардиолог дарыгер болуп иштеп келем. Биздин үй бүлөлүк дарыгерлердин борборунда шаардык. Андан сырткары студенттерге сабак берип келем. Биздин чет элден келген студенттерге. Андан сырткары биздин өзүбүздүн докторлорубуз бар. Ал адамдарга дагы сабак берип келем. Анан кийин аларга лекция окуйм. Анан эң негизгиси эле ушу биздин көйгөйлөрдүн бири ушу жүрөк кан тамыр системалары, ошол бейтаптарды дарылайбыз да. Ошо сизди көптөн бери мен эфирге чакырайын деп бир ниетим бар болчу да. Ушунчалык тажрыйбалуу дарыгерди бул жака чакырыш биз үчүн абдан маанилүү да. Жүрөк оорулары дедиңиз, биз билишибизче бул абдан көйгөйлүү оорулардын бири. Кыргызстанда мисалы үчүн эгер өзүбүздүн өлкөбүздү алсак, эң көйгөйлүү болгон кайсы оорулар номер 1 деп койсок болот? Жакшы суроо экен, албетте. Жүрөк кан тамыр системаларынын оорулары менен эң негизгиси биздин поликлиникага кайрылган бейтаптардын көбү бул кан басымдын жогорулашы. Же болбосо бейтаптар аны артериалдык гипертензия оорусу деп билишет, же гипертоническая болезнь деп келишет. Ошондуктан кан басымдын жогорулашы менимче азыр көйгөйлүү маселелердин бири го. Менимче жөнөкөй жарандар үчүн баары бир деле оор болуп эсептенсе керек. Бул терминология дегеним да. Себеби дегенде жүрөк оору десе, жүрөк ооруй турбайбы депчи. Негизинен эмнени жабыркайт жана эмнеден башталат? Ал да жакшы суроо экен. Сурооңуз эң туура. Негизи сиз айткандай биздин бейтаптардын көбү аябай электрокардиограмманы жакшы көрөт да. Электрокардиограмманы алып келип туруп эле анан кийин мына дайыма эле электрокардиограммада жүрөгүңөр жакшынакай дейсиңер, а мен ооруп атам деп аябагандай ушундай нааразы болуп калышат да. Ал кишилер туура эле негизи айтышат, себеби дегенде артериалдык гипертензияда жүрөк эч качан жабыркабайт. Жүрөк кийинчерээк жабыркайт. Эң негизгиси бул кан тамырдын жыйрылышы, кан тамыры жыйрылгандыктан кан басым жогорулайт. Эгерде кан басымдын жогорулашы 140-90дон бийик болсо, анда биз деген ушул көйгөй бар экен деп билебиз. Эң негизгиси аны кантип билсе болот? Өзү артериалдык гипертензия тилекке каршы кан басымдын жогорулашы бул симптомсуз же эч кандай бир клиникалык белгиси жок оорулардын бирине кирет да. Анан кийин да айта кетчү нерсе, мындай оорубаган, жакшынакай эле жүргөн бейтап эмес адамдын жүрөк кан тамырын мындай кан басымын жогорулайт негизичи. Мисалы, эгерде сиз баратсаңыз бир жерде, анан кийин сизге сүйгөнүңүз мисалы аябагандай чоң белек алып келип берди, мисалы бриллиант белектерин алып келип берсе, жүрөгүңүз лакылдайбы? Ошол мезгилде давленияңыз көтөрүлөт, кан басымыңыз жогорулайт, туурабы? Ал жогорулаш керек да. Же болбосо экинчи мисал, балкимдир чоң жигит, бир жигит дейли, кыргыздын жакшынакай жигити уну айдап баратып эле, анан кийин машинеси бир жаман бир нерсеге туш болуп калды дейли. Ошондо жүрөк кан тамыр системасы дагы жабыркабайт эң негизгиси. Бирок кан тамыр көтөрүлөт дагы, себеби жүрөк лакылдап баштайт. Анда деле кан басым жогорулайт, сиз сүйгөнүңүздү көрсөңүз деле жогорулайт, жакшынакай белек алсаңыз деле. Стресс болсок деле кан басымыңыз көтөрүлөт. Мен айттарым, эгерде 30%га чейин, 24 сааттын 30%-на чейин жакшынакай оорубаган, жабыркаган адамды кан басымы жогорулайт. Эгерде 30%дан же аны болсо бир анализ бар. Аны деп коет холтер мониторирование деп коет. 24 саатка аппарат коюп берет, давление өлчөгөн. Ошол 24 сааттын ичинде эгерде ал адамдын бейтаптын кан басымы 30%дан жогору көтөрүлсө, анда биз артериалдык гипертензия деп коебуз. Эгерде ал ВГИ деген көрсөткүч же временной гипертонический индекстин көрсөткүч 50%дан жогору болсо,
анда деген бул стабилдүү артериалдык гипертензия, бул адам аябагандай коркунучтар бар экен деп түшүнөбүз. Мына ошо сиз айтып атпайсызбы, бессимптомный депчи. Кантип анан кийин адам билет ошону, же болбосо балким жашына жарашабы, же кандай бир кандай десем кеңештер атайын барбы? Аны үчүн сиздер деген өзүңүздөр эгерде үйлөрүңүздөрдө жана ата энеңиздерде ушундай көйгөйлөр бар болсо, бир туугандарда же ушул силердин өзүңөрдүн бир бутагыңарда бар болсо, анда балкимдир болушу мүмкүн. Андыктан кан басымды жөн эле өлчөп туруш керек. Себебинде эч нерсе оорубайт да. Кээ бир адамдар айтат ошо мындай тырышып, мындай кара куш жагым бир аз ушундай тартышып турат деп айтат. Бирок өтө чанда, башында андай болбошу деле мүмкүн. Эң негизгиси эле белгиси бул давленияны өлчөш керек. Болду. Андан башка эч кандай тилекке каршы белги жок. Андай болсо мындай эч кандай адамдарга эч кандай көйгөй алып келбесе, эмне үчүн дүйнө жүзүндө эң биринчи көйгөй болуп эсептелинет, Кыргызстан үчүн дагы эң биринчи болуп эсептелинет. Эмнеси менен мындай кандай десем зыяны эмнеден чоң деп айтышат да кардиологдор. Туура. Сиздер айтып кеткендей, эмне үчүн ал белгиси жок оору. Бирок тилекке каршы бүгүн мисалы 31-январь. 31-январь 2023 жылы биз бейтапты көрүп, биз ага артериалдык гипертензия деген диагноз коюп бердик. Ошол күндөн баштап 5-10 жылдын ичинде ал адамдын 5 орган талкаланып калат. 5 орган талкаланып деген ал бир күндө талкаланып калбайт. Бир адамдыкы 1 орган талкаланат, башканыкы 5 орган талкаланып калат, бирөөнүкү башка эле орган талкаланып калат. Мисалы кандай? Мен дайыма айтам доктурларыма, мисалы лекция окуганда, сиздер бейтапты келип бир аз кучактап, анан кийин башын сылап, башыңар талкаланып калат, көзүңөр, жүрөгүңөр, бөйрөк, анан күрөө кан тамырыңар талкаланат деп түшүндүрүш керек. Себеби дегенде мисалы ал деген инсульт болуп калат. Кээ бир адамдар бул билгенден, билбегенден когнитивный расстройство деп коет. Когнитивный расстройство деген адам унутчаак болуп калат. Ал койгон билбейт. Ушундай өзгөрүүлөр келет. Эмне үчүн андай өзгөрүү болот? Себеби дегенде кан тамырдан кан жакшы келбей калганда, ошол мээнин ткандары кичине азайып баштайт бир азчы. Бир аз азайып баштайт да, анан кийин болсо биз деген түшүнүп баштайбыз. Ал айтат, мен ушу жакшы унутчаак болуп калдым, жакшы эстей албай калдым. Баягы эл оозунда бар го, мен тамырларым ичкерип кетиптир деп, ошол термин бул жерге туура келеби? Жок, туура келбейт го дейм. Ал термин туура келбейт. Ал деген башка ооруга туура келет го дейм. Тиешелүү, туура айтасыңар. Анан экинчи бул көз. Ошон үчүн эгерде бүгүн биз ошондой диагноз коюп берсек, анда жыл сайын ал пациент, ал бейтап окулистке барыш керек. Окулистке барып, ушун көзүн текшертип туруш керек. Үчүнчү орган бул жүрөк. Ошон үчүн бир жылда бир электрокардиограмма тартылыш керек. Себеби дегенде жүрөк чоңоюп кетет. Жүрөк 4 камера болот. 4 камерасынын бирөө, анан 2 карынча, 2 дүлөйчөсү болот. Ошонун бирөөсү чоңоюп кетет дагы, эми жүрөктүн оорусу эмес, жүрөктүн оорусу болуп калат. Ошондуктан биз деген ойлойбуз, эмне болуп кетти экен? Ал жүрөктүн бир камерасы чоңойгондон кийин ал туура эмес иштеп баштайт да, аритмия деген ооруга алып келет. Аритмия деген оорусу убакыт саат менен ал болсо мерцательный аритмияга алып келет мисалы. Ал деген тромбозго алып келет. Тромбоз болсо инсультка алып келип коет. Кайра эле ушинтип бирине улашып эле анан артериалдык гипертензия ушундай. Ошон үчүн ушунчалык чоң зарар келтирген деп айтат экен да, э? Туура айтасыз. Анан 4-үнчү орган бул бөйрөк болот. Тилекке каршы биздин бейтаптарыбыз көп жылдан карабай коет. Бөйрөк аябагандай кайрымсыз органдарга кирет. Мисалы боор кайрымдуу болот. Боорду кичине дарылап койсоң, боорго ушунчалык рахмат айтат да, анан жакшы болуп калат. Бөйрөк кайрымсыз дагы, анан эч кайра жакшы болбойт. Андыктан бир ар дайым силер креатинин деген көрсөткүчтү текшерип турушат врачтар. Ал креатинин менен креатинден кийин креатин өзү кереги жок бизге. Креатиндин натыйжасында биз
скорость глубокой фильтрации деп коебуз. Андан башка дагы бир өлчөмдү өлчөп алабыз. Ошондо көрөбүз почка, бөйрөк деген өзү фильтр ушунда канды тазалай алабы же тазалай албайбы депчи. Эгерде ал тазалай албай калса, анын көрсөткүчү азайып кетет. Ошондуктан биз анан кийин тилекке каршы бул бейтаптар гемодиализге барууга муктаж болуп калат. Тилекке каршы азыр саны да көбөйүп кетти. Аябагандай көбөйүп кетти. Анан 5-чи бул күрөө кан тамырлар. Ошондуктан күрөө кан тамырлар мисалы бул деген жүрөктүн кан тамырлары болот. Жүрөктүн кан тамырлары тромб болуп калат, анан инфаркт болуп калат. Же болбосо буттун кан тамырлары көбүнчө эркек кишилерде болот. Анан кийин болсо булар деген сигарета чеккен кишилер болот. Тамеки чеккен кишилерде анан күрөө кан тамырлары булар деген жакшы өтпөй калып, бул бедренный артерия деп коет. Булчуңдар, буттун булчуңдары. Анан кийин бутту кесүүгө мажбур болобуз да. Сахарный диабетке бир аз окшошуп кеткен механизмдери бар да. Аябай сиз айтып берип атсаңыз, мен аябай ойлонуп кеттим го мен дагы. Ошо айтып аткан ошончалык грозный деп коебуз го орусча, ошондой Жалалдуу. Жалалдуу бир оору экен. Бизге айтчу да окуп жүргөндө эркек көбүрөөк ооруйт бул оору менен, себеби дегенде жумуш, стресс, аябай стресс менен жүрөт депчи. А мен азыр ошол клеймону мындай алып койгум да келет да, себеби дегенде ошол эле аял кишинде дагы стресс бар, ошол эле жумуш бар, ошол эле түйшүк бар да. Азыркы сиздин практика жүзүңүздө кандай болуп атат? Бул да аябагандай жакшы суроо экен. Бирок ал деген баягы эне деген башкача нерсе да. Бул аял деген өзүнүн Кудайымдын жакшы көргөн заты болсо керек. Андыктан чын эле Кудайым деген аялдарды аябагандай мындай сактап келген да. Жаш кезинде эркектер көбүрөөк ооруйт го. Себеби дегенде аялдарды бир жакшы нерсе бөлүнүп чыгат. Бул эстроген болуп калат. Эстроген гормон болот. Бул гормон аябагандай аялды аял ушундай сулуу кылып турат. Андыктан бул эстроген кан тамырынын ичин тим эле тазалап турат, хрустальдай кылып тазалап турат. Кандын тамырынын ичи ушунчалык ийилчээк болот. Ошондуктан аялдар климакс болуп калган учурда, ошол гана учурда эркектердей бир ушундай салмактуу саны бирдей болуп калат. Анан кийин ошондо биз түшүнүп баштайбыз, эстрогендер аябагандай сактайт. Андыктан эркектер чын эле эмиле албайт, көңүл айта албайт, өзүнүн курбулары менен бөлүшө албайт дегендейчи. Эркек деген эркек болуш керек да. Ичинде катып жүрөт дейсизби? Бул сактап атып, анан кийин ал деген кан тамырлары ушинтип талкаланып калат. Анан кийин эркектер андан сырткары эркектерде булчуң көп болот. Аларда кан тамыр көп болот. Андыктан дагы кан тамырлар жыйырыла берет. Эркектердин дагы бир нерсеси бул эми стресске, жана сиз айткандай стресске кабылып калып атпайбы? Ошондуктан көбүрөөк кабылгандыктан артериалдык гипертензияга көбүрөөк чалдыгып турат. Ошо айтып атасыз, бул абдан оор оору деп. Биз кантип дарылайбыз? Дарыласак болобу? Албетте. Өмүр бою дарылаш керекпи же? Мындай сиз ар дайым баягы научный доказательный медицина менен иштейсиз. Ошого жараштуу бир кеңешиңизди берсеңиз биздин көрүүчүлөрүбүзгө. Бул 3 ар түрдүү багыттагы суроо экен. Эң негизгиси биринчи суроого жооп бергенде бул ооруну дарыласа болобу? Албетте дарылаш керек. Экинчи суроого канча убакта дарылаш керек? Аябагандай бул өмүр бою дарылана турган. Бул деген баягы айтабыз, түшүндүрүп беребиз. У вас не будет лекарственных каникул деп. Сиз каникулга дары менен чыга албайсыз. Анын үчүн дайыма ал дарыны үзбөй ичесиз. Анан кийин бирок биздин бейтаптардын бир башка нерсеси бар. Бул дарыны килограммдап оптом сатып алат. Ал бүтүп калат экен депчи. Сиздер антип сатып албаңыздар. Ал дарыны сиздерге доктор жазып бергенден кийин экинчи нерсе болуп калат. Бул синдром ускользания деп коет. Синдром ускользания деген сөз бул дарыны бере бересиздер, иче берет, бирок бир мезгилде ал дары дозировкасын көбөйткөндө дагы эч иштебей калат. Ошол мезгилде кайра докторго келиш керек дагы, анан доктор сизге башка дары менен алмаштырып бериш керек. Анан үчүнчү суроо, негизги илимий нерселерге багытталып, тастыкталган дарылар барбы деген суроо түшүндүм мен.
Биздин эң биринчи биз сурайбыз көбүнчө эле биздин бейтаптар амлодипин жакшы көрөт. Себеби ал арзан, 5-10 сом, 20 сом турат. Анан ошол жакшы дары дейт. Ал туура ал аябагандай жакшы дары. Бирок эң биринчи линия деп коебуз, же самый важный лекарственный препарат дейбиз. Биринчи биз деген ингибитор АПФ деп коебуз. Эми сиздер айтасыздар, каяктагы бир терминдердин баарын айтып биздин мээбизди чагып атасыңар депчи. Сиздер көбүнчө каптаприл деп угасыздар, туурабы? Каптаприл. Эми келиңиздер, эми сиздер дагы ушу биздин окуучулардай болуп окуп көрүңүздөр. Сиздер карап көрсөңүздөр, ар коробкаларыңыздын ичинде бирөөлөр лизинаприл, бирөө рамиприл, бирөө дагы прилдер, ушундай прилдер көп да, эналаприл деген дарыларды ичет. Бул прилдер бири-бирине тууган болот. Бирок каптаприл мисалы 2 саатка иштеген тууган болот. 2 сааттан ал иштебей болот. Мен жасабайм, жумушумду кылбайм, бирок бачым иштеп берем дейт. Лизинаприл деген дары, ал деген көбүрөөк иштейм дейт. Бирок боору ооруган кишилерге болсо мен аларга жакшы иштеп берем деп айтат. Эгерде рамиприл болсо айтат, мен жүрөк кан тамыр, жүрөгү ооруп калса, жүрөктүн жетишпестиги болсо, мен аябагандай сонун иштейм дейт. Ар бир биринчи эң негизгиси бир прилдерди беребиз да. Эгерде прилдерге бирок эң негизгиси көйгөй бул деген жөтөлүп баштайт. Бейтаптардын баары жөтөлүп баштайт. Андыктан биз прилдерди башка сартан деген дарылар менен алмаштырабыз. Эми сартан деген дарылар эмне? Сартан деген дарылар бул деген телмисартан, кандесартан, валсартан, лазартан дегендер болот. Булар дагы бир тууган болот. Бирок бир үйдөн чыгат, бирок 5-6 бала болот. Анан бирөөсү көбүрөөк иштейт убакыт, бирөө кыскараак мүнөттө иштейт, бирөө башка бир ооруда жакшы иштейт, бирөө кант диабетинде жакшы иштейт. Ошондуктан бирок эң негизгиси булардын баардыгы биринчи көрсөткүчтөгү дарылар болот. Анан давленияны, кан басымды кескин түрдө азайтат. Дагы айта кетчү нерсе, биз бул сартан менен прилдерди алмаштыра алабыз. Дагы биз деген эч качан бир эле дары менен дарылай албайбыз. Монотерапияны биз 3 эле түрдүү адамдарга бере алабыз. Бул эгерде биринчи жолу жаш адамдар болсо, же болбосо изолированный систолический артериальный гипертензия деген болот ошондо, же болбосо мисалы fragility деп коет, же болбосо аябаган хрупкий, мисалы биздин апаларыбыз бар, кичинекей арык болот, анан давлениясы көтөрүлүп турат. Анан ошондой кичинекей ушундай жакшынакай болгон апаларыбыз бар, жаталар назиктерге, ушундай хрупкий деп коебуз, ошолорго бир эле дары беребиз. Башка эгерде кан басым бийик болсо, анда 2 комбо деп коебуз, же 3 дары беребиз. Демек сиздин айтканыңыздан мен түшүнгөнүм, демек биринчиден бейтаптар ашыкча дарыларды албаш керек экен. Жана өздөрү билип эле жок, биз амлодипин ичебиз, себеби дегенде бул арзан деп дагы кереги жок экен. Себеби дегенде анын башка өнөкөт ооруларына жараша дарыгер өзү жазып берип турбайбы? Туура. Себеби дегенде эмне үчүн мен кайрадан кайталадым? Биздин көп көрүүчүлөрүбүз бизге айтат да, ой силер өтө эле терминология менен сүйлөп коет экенсиңер депчи. Бирок менин түшүнүгүм боюнча келген конокторубуз баары максималдуу түрдө жалпак сөз менен сүйлөгөнгө аракет кылышат да. Бирок ошого карабастан ошондой бир жалаптар бар да, тилекке каршы. Анда сиз айттыңыз, ошо диагностика кылганда ЭКГ деп биздин бейтаптарыбыз билишет. Анын кереги барбы, жокпу? Жана кошумча диагностиканы кайрадан кайталап койсоңуз. Дагы бир суроом, унут электи айтып калайын. Кан басымы көтөрүлгөн адамдардын каны дагы коюлуп турат деп айтат да, эми эл оозундагы сөз да. Ошол чынбы, чын эмеспи? Жана кандай дары-дармекти ошого карата ичет? Эгерде биз ушундай дары-дармектер ичтесек, кийин бизди докторлор урушат болуш керек. Силер туура эмес эле самолечение менен анан кийин бейтаптарды туура эмес багытка багыттап атасыңар деп. Андыктан туура багытта болойлук. Эң негизгиси диагностикада. Эң биринчи сиздер кан басымыңыздарды дайыма
күндөлүгүңүздөр болуш керек. Ал күндөлүккө жазыш керек. Эртең менен кечинде күнүгө. Же болбосо сиздердин докторуңуз силерди суточное мониторирование деп коет. Холтер мониторирование. Бул жашы Канчадан кийин? канча жаштан кийин? Ал Сиздин жашына эми эгерде 18 жаштан баштап, эгерде ошондой көйгөй бар болсо, жаштар деле оорушу мүмкүн. Жаштарда көбүнчө ал артериалдык гипертензия биз андан баштаган жокпуз тилекке каршы. Артериалдык гипертензия эки түрдүү болот. Ал биринчилик жана экинчилик болуп бөлүнөт. Же первичная, вторичная деп. Же болбосо ана эссенциальная деп бөлүнөт, анан кийин симптоматическая деп коет. Эссенциальная биринчилик деген сөзүбүз, ал эссенциальный. Бул деген көбүнчө биздин ата апаларыбыз ооруйт. Жашы улгайган сайын ал көтөрүлө берет, кан басым жогорулай берет, ошондуктан болот. А экинчи бул болсо жаштарда көбүнчө болот, симптоматический деп коет. Эң негизгиси бир 10-15% адамдарыбыз ошо менен ооруйт, жаштарыбыз. Андыктан аларга, жаштарга деле ошол аппаратты илип койсо болот. Ал аппарат деген сөз сиздерге могул жериңиздерге давлениени өлчөгөн тонометр коюп берет. Анан кийин тонометр коюп бергенден аны 24 саатка коет. Ал аппаратты илип коесуңар, басасыңар, жүрөсүңөр. 24 сааттан кийин анан сиздерди кайра медсестра алат. Чечкенден кийин, анан кийин бир күндөн кийин эртеси күнү сиздерге анын натыйжасын берет. Натыйжасында 11 көрсөткүчү бар. 11 көрсөткүчү менен сизге жооп берет. Ошондо биз билебиз, бул адам инсульт болуп калабы экен, же таңгамал болобу экен, же инфаркт болуп калабы экен, же болбосо геморрагический инсульт болобу экен, эмне болуп атканын билебиз. Ошого жараша же эртең менен же кечинде дарыны беребиз. Экинчи негизи, дайыма силер электрокардиограмма жылына бир жолу түшүшүңүздөр керек. Үчүнчү, дайыма креатинин деген көрсөткүчтү каныңыздардан биохимический анализ беришиңиздер керек. Төртүнчү, липидный спектр деп коет. Аябай жакшы көрөсүздөр холестеринди дегенчи. Бирок холестеринден сырткары липопротеин низкой плотности деген бир показатель, көрсөткүч бар. ЛПНП деп коет. Бул ошол ЛПНП көтөрүлгөндө кан тамырдын ичинде май басып калды деп билебиз. Ошондуктан ошого жараша, ошол көрсөткүчкө жараша биз деген дагы дары беребиз. Андан сырткары АСТ, АЛТ деген эки көрсөткүч бар. Ал боордун көрсөткүчтөрү. Боордун ичинде боор клеткадан турат. Клетканын ичинде фермент болот. Ал фермент ушунун үйүндө жашайт. Эгерде клетканын мембранасы талкаланып калса, ал көрсөткүч АСТ, АЛТ чыгат да канда жогору болуп кетет. Кайсы мезгилде болуш керек? Балким бир дары көп ичип аткансыздар, же статиндер аябагандай бир жогору болуп калды. Ошол мезгилдерде сиздер деген ошол АСТ, АЛТны карашыңыздар керек. Холестеринди карашыңыздар керек, кайра эле. Андан сырткары шекерди карашыңыздар керек, сахардын көрсөткүчүн. Бул обязательный. Кандай дейт кыргызча? Сөзсүз түрдө кириш керек. Баягы тили орусча көп сүйлөгөндүктөн мындай кыргызча сүйлөгөндө бир аз оор болуп атат, ошон үчүн кечирим сурайбыз. Негизи азыр жана бачым эстегенде ушул эле көрсөткүчтөрдү эстеп атам да. Анан окулистке барышыңыздар керек. Сөзсүз түрдө. Бул эгерде кийин айтышыңыздар мүмкүн. Эмне айтып койгон жоксуңар? Биз ошол нерсени карайт болчубуз депчи. Ошон үчүн дайыма сиздерге шарт, дайыма ушул мээңиздерде туруш керек. Себеби бул жүрөктүн эмес, кан тамырдын оорусу. Анан кийин бул белгисиз оору, бирок 5 орган талкаланып калат. Инсульт, инфарктка тилекке каршы алып келет деп. Кан коюлуп калса, же коюлабы ошондой бир эл өзүндөгү ооз туурабы, туура эмеспи? Же миф бул? Жок, туура эле. Эгерде өзүңүздөр ойлоп көрсөңүздөр, кан тамырдын ичинде кан ушундай суудай болуп агып турат. Эми ал баткактай болуп турса, анда деген мындай басым жогорулайт да. Ошондуктан туура негизи суроо, аны деген кантип көрсө болот? Негизи жөнөкөй эле баягы сиздер берген поликлиникаларда общий анализ крови деп коет. Ошонун ичинен карап көрөт, тромбоциттердин санын карайт, эритроциттердин санын карайт. Кээде эритроциттардын саны аябагандай көп болуп калат, ал эритроцитоз деп калат. Аны дагы өзү докторлор өздөрү жакшы билет. Ага да өздөрүнүн дарылары бар негизи. Анда эмесе кийинки биздин сурообуз бул профилактикасы. Эмне кылыш керек бейтап мен ошол ооруга чалдыкпаш үчүн?
Анда мен сиздердин бир аз болсо дагы мындай закладка болуп кичине болсо да айтып берейин эмне үчүн биз мисалы көп дары дармек беребиз. Сиз туура айттыңыз, биз аябагандай чоң, аябагандай көп список менен дары дармек беребиз. Мисалы, эгерде сиздер артериалдык гипертензия болуп калдыңыздар, артериалдык гипертензия бир 10 жылдын ичинде жүрөгүңүздөрдүн бир жагы чоңоюп калды. Ал жана айткандай гипертрофия левого предсердия болуп калды, дагы анан бир аритмия алып келди. Ал аритмия суправентрикулярный экстрасистола деп коет. Ал туура эмес, дагы бир башка аритмия алып келди. Мерциальный аритмия. Ал тромбко алып келди. Тромб инсультка алып келди. Же болбосо бизде сердечный недостаточность деп коет. Жүрөктүн жетишпестиги. Эгерде эстесеңиздер, биз артериалдык гипертензиядан анан жүрөктүн жетишпестигине чейин бардык. Демек ушундай узун болуп калды. Ошондо ар бир нерсени биз дары беребиз. Артериалдык гипертензияга ингибиторапев сартан деген жана окубадыкпы? Ошондой дары беребиз мисалы. Анан кийин мерциальный аритмия сиздер аябай жакшы көрүсүздөр. Бисопларол деген дарылар бар, аны жакшы беребиз. Эгерде бул сердечный недостаточность болуп калса, аябагандай бут шишип баштайт, дем ала албайт, тим эле адышка болуп, анан бейтаптары саякка айналат. Анда фуросемид болгончо таросемид, тригрим, верошпирон деген дары беребиз. Ошондой эле 1, 2, 3, 4, 5 дары берип атпайбызбы? Биз эгерде ошондой 5-6 дары ичпеш үчүн, кайра ушундай залалга келбеш үчүн биз артериалдык гипертензияны могул жерде жакшы аябагандай дарылашыбыз керек. Ушул жерде дары ичишибиз керек. А дары ичкенге чейин эмне кылыш керек? Сиздер деген анакы суроо бербедиңизби? Профилактика кылыш керек. Биз деген алдын алышыбыз керек. Алдын алганда биз деген эмоциональный адам деген ушундай дени чың болуш керек. Бул деген мээси чың болуш керек, машыгыш керек. Анан кийин адамдын бою жакшы болуш керек негизичи. Албетте ал деген жакшы тамакты ылгап жеш керек. Эми кыргызбыз да, баарыбыз кыргызбыз, чучук казык арта дегенди аябай жакшы көрөбүз. Азыр той келет, тойда аны сайын жеп баштайбыз. Мен түшүнүп атам анын ардын. Бирок ошондо дагы бир аз макул чучук казык арта жеңиздер. Бирок камыр жагын алып коюңуздар, боорсоон алып коюңуздар, ичине болсо дагы нанын алып коюңуздар. Ошо печеньени таттууну жакшы көрөсүз, таттууларды алып коюңуз. Анан таластан келген туугандар аябагандай камырды жакшы көрөт эмеспи? Камырлардын баардыгын кичине бир аз болсо да. Же болбосо биз нарындык туугандар болсо азыр деген максынын баарын четишине толтура туздун баарын салып алышат. Анан кийин шалактай ичсек, кан тамыры туз көтөрүлгөн сайын эле кан тамырынын басымы жогорулай берет. Ошондуктан карап көрүңүздөр, эмне ичип атасыздар, эмне жеп атасыздар. Ал биринчиден. Экинчиден эми деген машыгыш керектигин басыңыздар. Бир 30-40 мүнөт болсо дагы жакшы көргөн сүйгөнүңүздөрдү алып, бир жака басып, машинеге түшүнүп атабыз, машинеңиздер көп. Кыргызстанда машинеден көп нерсе жок азырчы. Баардыгы пробкада турабыз. Андыктан машинени кичине коюп үйүңүздөргө, анан сүйгөнүңүздөргө же балдарыңызга көңүл бөлүп, бир 30-40 мүнөт болсо дагы бир жумада 3-4 жолу басыш керек. Канчата бир километр болсо андан да жакшы болмок. Андан сырткары эми оюңар жакшы болуш керек. Анан күлүп жүрүшүңүздөр керек го дейм. Дайыма күлүп, ушундай жадырап, жайнап, позитив болуп, анан жумушта ар түрдүү нерсе болот. Эми биз деле адамбыз, доктурлар, биз деле ооруйбуз дегендей, эми стресс абалдар көп болот. Андыктан келме келтип жашаш керек го, эми шүгүр депчи. Туптуура. Эң сонун кеңеш болду. Аягына келдик. Менимче сизден бир абдан калуу тилек биздин көрүүчүлөрүбүзгө. Мен ага даярданып келбептирмин. Эми негизи мен Бегимай Жетимишевна менен ушул МВШМ деп коебуз, высшая школа медицины деп коебуз. Ошондо экөөбүз тең сабак беребиз. Эң негизгиси ушул биз чет элден келген жарандарды окутабыз. Албетте жүрөгү сиздер менен, жүрөгүңүздөр ошо кыргыз жигиттерин, кыргыз балдарыныкы ушул деп окуткубуз келет. Бирок турмуш ушундай экен. Андыктан мен Бегимай сага өзүңө аябагандай чың ден соолук, узун өмүр каалап кетет элем. Андыктан өзүң бактылуу бол демекчимин. Ушундай алып бараткан жумушуң аябагандай чоң, өзүң кичинекей болгону менен аябай амбициозный кызсың, Кудайым буйрса. Ушул кичинекей ушул жамаат мындан ары ага көгөрсүн демекмин. Ушул силерге жакшылык каалаганча да ушул биздин элибиз, журтубуз тынч аман болсун. Эң негизгиси баарыбыздын эле көйгөйүбүз, доктурлардын көйгөйү бул сиздердин саламаттыгыңар, ден соолугуңар чың болсун дейбиз. Андыктан силер чың ден соолугуңуздар чың болсо, силер сак саламат болсоңор, биз ошол менен бактылуубуз. Анан биз ошо менен байып турабыз. Андыктан ушул
мен деген ден соолук каалайт элем биздин баардык көрүүчүлөргө. Чоң рахмат. Анда эмесе биз ушундай позитивдүү болгон эфирди аягына келдик. Позитив менен эфирибизди жабайлы. Саламатта калыңыздар. Кайрадан көрүшкөнчө.